победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты отгорелые, лежали, как могли, этот день победы. 1941 жылдын 22-июнунда таңкы саат 4-тө башталган согуш 1418 күнгө созулган. Фашисттер биринчи күнү 1200 советтик учакты жок кылышкан. 34.476.000 советтик жоокер согушка катышкан. Анын 500.000 аялдар түшкөн. Дээрлик 4 жылга созулган улуу ата мекендик согуш зор кыйроолорго алып келген. Кыргызстан улуу ата мекендик согушта кыргызстандык жоокерлер согуштун биринчи күнүнөн эле фашисттик баскынчылар менен баатырларча кармашышкан. Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанып, алардын ичинен 1000ге жакын аялдар түшкөн. 160 миңден ашуун жоокер каза болгон. Советтер Союзунун баатыры наамын алган биринчи кыргыз баатыры Дүйшөнкул Шопоков эле. Улуу ата мекендик согушта кыргызстандык 150 миң жоокер орден жана медалдар менен сыйланып, 76 жоокер Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыган. Кыргызстандык 29 жоокер даңк орденинин 3 даражасын алган. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Ата мекендик согуштун ардагерлерине таазим. Бейпил турмушта жашап жаткандыгыбыз үчүн сиздерге таазим кылабыз. Сиздер чыдамкайлык менен баардык кыйынчылыктарга туруштук бердиңиздер. Душмандардын максатын талкалап, келечек муунга бакубат турмуш тартууладыңыздар. Эрдик менен курман болгондорду эскерип туруу биздин ыйык милдетибиз. Катарыңыздар суюлбасын, ден соолугуңуздар чың болуп, узак жашаңыздар. Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах.
День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы городом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Айтам, аты Шатманов Шабай, 103 жашта, толтура медальдары бар. Мен Чоңтайтама ыр арнаймын. Жеңиш күнү қан соғышқа апаларда барышқан, өмірлерін тобокелге салышқан, жолбарс жүрек жоокерлердин жараттарын таанышкан. Мындак Чоңтайтама ыр айнайм. Жеңиш күнү бизди көргөн бул жеңиш катаа согуш карынан өрт ичинде жаралган аталардын канынан ошон үчүн бул майрам бизге кымбат баарынан. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли.